Кыргызстандык провайдерлер Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кымбаттап кеткен интернет тууралуу маселеге көңүл буруп коюуну өтүнүч менен кайрылуу жолдошту. Өз кезегинде премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тиешелүү ведомство өкүлдөрүнө маселени эртелетип чечип берүүгө тапшырма берди. Азырынча интернет ташуучулардын альтернативдүү варианты катары Кытай каралууда. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстан интернеттин 90%-ын казак провайдерлеринен, Казакстан болсо Россиядан алат. Ал эми интернеттин 10%-ын Кытай камсыз кылат. Ал эми 7 сентябрдан тартып Казакстандын провайдерлери Кыргызстан үчүн интернеттин баасын 3 эсе жогорулатты. Буга чейин коңшу кымбаттоо тууралуу алдын ала эскертишкен, бирок баа саясаты эмне себептен өзгөрүлгөнүн айтышкан эмес. Интернеттин кымбатташы саясий чечим. Бул маселени чечүүгө өлкөнүн жогорку бийлиги кийүүсү керек деп эсептейм. Баалардын кымбатташын Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна болгон кол салуу десек болот. Интернет бизге абадай эле керек. Провайдерлер бириксе да бул маселени чече алышпайт. Көпчүлүк кыргыз жарандарынын жумушу интернет менен тыгыз байланышта. Ал эми ага баанын жогорулашы көптөгөн көйгөйлөрдү жаратууда. Бул маселени чечүүгө өлкөнүн жогорку бийлик өкүлдөрү кийлигишпесе, интернетке абадай талап өскөн кыргызстандыктардын капчыгына катуу сокку уурулары да маалым. Кытайдан бизге интернет оптоволокно канал аркылуу Эркештам Ош Бишкек жолу аркылуу келет. Каналдын ээси Кыргыз Телеком болгондон монополия орун алып баалар түшпөйт. Экинчиден, биздин интернет кардарлар көбүнчө орусиялык сайттарга киришет. Демек бизге орусиян контенти керек. Эгер Кытайдан алсак сапаты начар болуп, байланыш начар болот. Буга байланыштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети тарифтердин жогорулашынын себептерин түшүндүрүп берүү өтүнүчү менен Казакстан тарапка кат жолдогон. Бирок учурга чейин жооп келе элек. Мы хотим, чтобы 2030 жылга карата Кыргызстандык IT тармагындагы кызматкерлердин саны көбөйтүү тууралуу пландар бар эле. Андай адистер менен мамлекетибиздин деңгээли көтөрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болмок. Казак Республикасынын президенти Назарбаевке бул туурасында да катка жазылган. Азыр жооп күтүп атабыз. Нам очень важно, чтобы интернет у нас был. Акыркы маалыматтар боюнча 2015-жылы Кыргызстандын активдүү интернет пайдалануучуларынын саны 4 миллиондон ашкан. Жалпы өлкө боюнча калктын 79% интернетке туташууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми интернет тарифинин жогорулашы жалпы калкка залакасы тийгизиши мүмкүн.